Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Математика сабагы мугалиме Жусуп Ахматова Саадат Ибраимовна. Бүгүнкү онлайн сабагыбызда мисал маселелерди чыгаруу. Сабактын максаты тема жөнүндө маалымат аласыңар, өз алдыңарча мисал маселелерди чыгарып, билимдериңерди бышыктайсыңар. Туура чыгарып, таза жазууга үйрөнөсүңөр. Балдар, китептин 82 бетин ачып, биринчи мисалга көз жүгүрткүлө. Сүрөттөрдү пайдаланып суроолорго жооп бергиле. Балдар, сүрөттө көрсөтүлгөндөй токоштун баасы 5 сом, ширенин баасы 4 сом, алма 7 сом, балмуздак 8 сом экен. Эгерде сенин 20 сомуң болсо, анда сен 2 алма сатып ала аласыңбы? Кана эсептегилечи? 3 токош сатып ала аласыңбы? 1 токош жана 2 стакан шире сатып алсаң болобу? 2 балмуздак жана 1 стакан шире сатып ала аласыңбы? Эгерде 2 алма сатып алсаң, анда канча сомуң калат? Балдар, бул суроого силерге кемитүү амалы жардамга келет. Силер туюнтма түзүп чыгара аласыңар. Биринчи суроосунда 20 сомдон 2 алманы кемитип койгулачы. 20 кемитүү 7, кемитүү 7 деген туюнтма келип чыгат. Ал эми жыйынтыгы 6 сом калат. Балдар, калган суроолорго дагы ушул тартипти жүргүзүп, жоопторун тапкыла. Экинчи маселени чыгаргыла. Чоң атам бир түптөн 7 килограмм чие, экинчи түптөн 4 килограммга көбүрөөк чие чогултуп алды. Чоң атам экинчи түптөн канча чие чогултту? Балдар, кана ойлонуп көргүлө. Биз маселени чыгарганда маселенин шартын түзүп чыгарууну билесиңер. Силер тегерекчи аркылуу шартын түзгүлө. Балдар, үчүнчү маселени ооз-эки чыгаргыла. Чоң атам бир түптөн 7 килограмм чие, экинчи түптөн 4 килограммга көп чие чогултуп алды. Чоң атам бардыгы канча килограмм чие чогултуп алды? Балдар, эки түптөн биригип канча килограмм чие болот? Кана ооз-эки эсептеп чыгаргылачы. Төртүнчү схема боюнча барабардыктарды түзгүлө. Мисалы, 6 кошуу 9 кемитүү 5 барабар жыйынтыгын өзүңөр табасыңар. Кийинкилерин дагы ушул тартипте жүргүзгүлө. Кептериңерге көчүрүп алгыла. Келгиле балдар, 6-чы мисалды Айгүлгө жардам берип койгулачы. 4 сандын суммасы 15ге барабар болсун үчүн Айгүл кандай сандарды бош чакмактарга коюшу керек? Балдар, силер ушул бош чакмактын ордуна кайсы сандарды койсоңор, барабардыгы 15 келет. Балдар, 8-9 мисалды дагы ооз-эки иштейсиңер. 8-де Кушбек, Анара жана Марат класстагы гүлдөргө кезектешип суу куюшмак. Муну алар кандай иретте аткара алышат? Силер кандай ойлойсуңар? 9 мисалды карагыла балдар. Сүрөт боюнча ашкабактын жана коондун салмагын аныктагыла. Ашкабак менен коондун салмагы таразада көрсөтүп турат балдар. Силер ошол экөөнүн салмагын салыштыргыла. Бул 9 мисалды дагы ооз-эки иштейсиңер. Тапшырма. 83 беттеги 5-7 мисалды иштейсиңер.